экөөбүз нечен жылдан бери чогуу болуп оор этим менен тең болуп калдык эле болчу. 2017 жылы Маратжан Делиев дал ушул Эрнес Абдужапаровдун Саякбай тасмасында башкы ролду жараткан. Ал турган турбаты, салабаттуулугу, келбетинин окшоштугу, актёрдук өнөрүнүн жогорку чеберчилиги менен Саякбай Манасчынын образын ачып берген. Мен дайыма тасма тартканда Маратка издешимин да. Бул жагы болобу, бул жагы болобу. Анан өзүңөрдө эсиңерде болсо, мындай образдар аябай бирине бири окшош эмес болчу да биздикинде. Мисалы Айыл өкмөтүндө бир жинди гаишникти, Боз салкында жана малчыны, жанагы Күкүк шахрада следовательди, анан Дофада эме баягы Доорондун атасын, баягы кичинекей болсо дагы мындай bir кандайдыр ошол комедияга жакшы бир жүз беришти да Айнур экөө. Анан мен Саякбай тартам деп эзели мындай кыялданган эмесмин, мага сунушташты. Сунушташкандан кийин эле мен дароо ошол Маратты жүрөгүмө бекитип алдым. Анын аткараларына көзүм жеткен, бирок анын бир гана ошо келбети туура келбей аткандан анан айткам, сен азыр аракет кыл, ушул эт ал. Анан өзү да ошо бордоп атып деп анан 2 айдан кийин съемка болмок, ага чейин эле чакырдык, көрөлү деп ошо 1,5 айдан кийин кадимкидей эт толуп, мындай балпайып, жүзү кызарып, анан бурут коюп эле баягы тебетей неме кийгизип койсок эле куп эле Саякбай болуп калды. Анан ошондон баштап эле тарта баштадык. Анан менин оюмча бул ошо вазипасы ошол окшойт да. Бүгүнкү күндө азыр дагы Саякбайды көп көрө элек да. Бирок кийин бара Саякбай атабыздын элесин ушул чагылдырган деген ат менен калат болуш керек. Ал эми куудулдугу унутулуп деле калат болуш керек. Бүткүл өмүрүн маданияттын театр, кино тармагына жумшаган, каймана аты бобуш болгон Маратжан Делиев узакка созулган оорудан улам 59 жашында бул жарыкчылык менен кош айтышты. Чыгармачылык чыйыр жолунда дайыма бирге жүргөн өнөктөшү Айнура Тургунбаева кесиптеши тууралуу төмөнкүлөрдү айтты. Жакында эле биз уже bir serialga түшмөкпүз, семья болупчу. Карантин болуп калып, сценарийди берип, өзүчө чогулуп, ошол балдар менен, группа менен. Карантин болуп калып, токтоп калганда, анан карантин бүткөндөн кийин уже тартылмак да. 60 жылдыгын өткөрөбүз деп аткан Талант байкеси. Анан өзү дагы бир планы бар экен, айта элек болчу да, мага ошо айтам деп коюп эле айта албай калды да. 60 жылга чыкканда бир спектакль койдурайын деп атам деп айтыптыр. Анан ага жетпей эле бөйрөгүнөн приступ болду да, мунукучу жашынакай эле театрга келип, экисинде чыктык да жумушка. Ошол бир жашынакай болчу болуп ушун десе. Сен таштап алып кетип калбадымы мынтипчи. Өмүрүнүн аягында Бишкектеги Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик театрында иштечү. Театрдын жетекчиси Темирлан Сыманбеков актёрдун адамдык бийиктигин баалоо менен төмөнкүлөргө токтолду. Өткөн субботада келген экен, анан мен Маратты чакырып алып, Марат эми тез айык, сага бир башкы роль бар. Ошону ойнойсуң, сенден башка эч ким ойной албайт десем, байкуш аябай сүйүнүп кеткен. Мен айыгайын деп. Көрсө бул баягы оорусу өтүшүп кеткен экен да. Султан Акимович Раевдин Топон деген bir чоң bir классикалык чыгармасын биз коюп баштадык да. Анан ошондо башкы роль болчу да. Бул философский жалпы адам заттын тагдырын ойлогон bir терең, улуу чыгарма да, аябай өтө татаал чыгарма. Анан ошондо ошо башкы ролду ошо эмеге де бөлгөнбүз да. Көрсө акыркы жолу келиптир да ошондо театрга, акыркы жолу келген экен байкуш. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Маратжан Делиевдин артында өмүрлүк жубайы 3 баласы калды. Ал Нарын облусуна караштуу Каракужур айылында Лахол кыштагында туулган. Мен өзүм орган кызматкери болуп, көпчүлүк учур талаа түздөп жүрдүм. Анан мен балдарымды ушул кичинекейинен бери бактым эле. Мен дагы 2 кыз уулум бар эле. Ушу кичинекей пеленкадан жала аягынан баштап багып, ушу ар жак бер жакка барганда ушу подаркаларын көтөрүп, кичинекей болсо да ушу мен балдарыма алып келип берчи да. Ушул анан тууганын арасында да ушул тууганчыл адам эле да. Түгөтө албайм мен аны.
Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов актёрдун кыргыз элине жасаган эмгектерин баса белгилөө менен 11 июнда түбөлүк жайга узатылаарын билдирди. Марат агабыз эртең аларча көрсөтүүнүн коюу боюнча азыркы учурда чечим кабыл алдык. Мен ойлойм баягы 3 чоң бир багытта өзүнүн чоң бир мурасын калтырып кетти. Биринчиси эми Марат агайды кыргыздын кичинекей балдарына чейин кыргыз коомчулугунун баардыгы бопуш аке бопуш агыбыз катары билебиз да. Сатирада, комедияда көбүнчө өздөрүнүн ролдорун аткарып, ошол Сакиш бопуш болуп элдин арасында элеси калды окшойт. Андан кийинкиси эми театрда иштегени, бул 91-жылдан бери жаштар театрында иштеп көптөгөн ролдорду жаратты. Кайталангыс ролдорду жаратты. Образдарына сүңгүп кирип, сахнада өз дидары бар Коодол Маратжан Телиев, Айкөл, Жоомартжан эле нукура элдик актер бүгүнкү жана келечектеги муундарга үлгү болуп, адамдык бийик сапатын көрсөтүп кетти.